Саламатсыз беже. Кандай уйкут болсун. İstebeyim. Ben itten jaman korkum. Kандай şaşkı bir jere kutlukdayбыз. Үйүңүз майлы сеттүү болсун. Саламатсыз. Жакшы, рахмат. Чай кооперативинен мен байышмын. Ошо. Сразу эле көрүп таанып атам мен. Сонун үй алган турбайсыз беже? Сонун. Жакшы эле. Буюрса жакшы, сонун. Жылдызды ылайык. Жылдызды сонун үй экен. Бул неберелериңиз окшойт, э? Неберелер. Жакшы. Азаматтар. Канча комнат эже? Үстү 2 спальный, 1 зал. Түйүндө 2 кухня, 1 столовая кухня, бири тамак жасай турган, ал менин комнатам. Анан кийинкиси эми ванна, туалет, анан мини зал. Эми залды чаканырак. Өзүңүзгө жакты да. Өзүбүзгө ылайык эми. Рахмат келгениңерге. Монтип эми биздин анча-мынча сүйүнүчүбүздү башкасы бүт бөлүшүп атасыңар. Рахмат. Эми бул келечекти мен өзү негизи Кара-Балтада жашагам. Кара-Балтадан келдик биз. Кудай буйруса муну мартта 1 жыл болот. Уже болуп калды. Көчүп келгениңерге? Көчүп келгенибизге. Эми Кудайдын кулагы сүйүнсүн. Баягы бөлөк бөтөн эмес экен, бүт эле өзүбүздүн эл, өзүбүздүн жер деп кыргыз элиме деле чоң ыраазычылык билгизем. Рахмат, ушунчалык баягы элдин камын көрүп, элди ойлоп, баардык эле эме квартирага деле толтура акча төлөйсүң. Андан көрө эми бар өзүңдүн үйүң деп эле баардык элге эми ыраазыбыз эми кыргыз элине. Бирок бул келечекте азыр адам баласы ишенбейт. Бу жерде мен тайкем кыз иштейт, Сонунбө. Бир тууган тайкем кыз, апам бир тууган иниси ошол аркылуу үйдү сатып, ушул жака кирдик. Кудайдын кулагы сүйүнсүн, ушу келечекте ошондо түшүндүк. Ага чейин түшүнүүбүз деле жок эле, ойлогон деле жокпуз. Ошондо түшүнүп, аябай ыраазы болдук. Ошол жерде иштеген мына Эламан деген бала мына жаш болсо да баштай болуп, ушунча элдин баардыгын баштап, ушунча элди чоң даражаларга жеткизип атат дегендей, толтура балдарыбыз иштейт. Кудайга шүгүр. Ошо аябай ыраазычылык, чоң ыраазычылык билгизебиз. 2 миллион 800 төлөп берди. Кудайга шүгүр. Жакшы эми ийгилик, чоң ийгиликтерди каалайм келечекке. Канча деген мына угабыз YouTube'тен канча деген элдер уже тигиле алып атат, сүйүнүп атат. Эми көбү ишенбейт, алдап коет. Анан мынчайда келет дейт. Бирок ишенсе болот да. Даже биз өзүбүз деле ишенген эмеспиз. Деген менен мына ишендик, Кудайга шүгүр, баары жакшы. Эми ишенсе болот да. Рахмат эжеке, ошо үйүңүздөгү майлуу сүттүү, куттуу баяндуу үйлөрдөн болсун. Рахмат Биз кирип келгенде эле аябай жылдыздуу үй экен деп ушунчалык кубандык. Ошо үйүңөр өзүңөргө буйрсун. Рахмат. Ошо үйлөрдө тойлор болсун эжеке. Мына эжеке, сиздин үйүңүзгө киргенде эле үйүңүз ушундай жылдыздуу экен байкалып эле турат. Анан мына сиз көчүп келгениңизде канча болду үйгө? Бул жерге көчүп келгенибизге 6 ай болду, негизинде алганыбызга 1 жыл болду. Кандай сезимдер болуп атат? Өзүңүздүн үйүңүз. Өзүңдүн үйүмө жетпейт го баары. Сонунда, Баары өзүңдүн үйүңө жетпейт да. Ооба. Сиздин жүзүңүздө эле байкап турам, ушунча эжекем карасаңар эмоция, жүзүндө сонун нур чачырап, ушундай өзүмдүн үйүм деп мына бизге Кудай бурса тааныштырган жатат. Азыр кирип эжеден кененирээк маек алганга аракет кылабыз. Бул Келечек Турак Жай кооперативи. Мынакей биз дагы бир Келечек Турак Жай кооперативинен үй алган кардарыбыздын да үйүнө келдик. Кудайга шүгүр, эжекем, Элмира эжекем да ушундай бир сонун тосуп алды. Жылмаюу маанай менен. Эжеке, дасторкон бир бата алып биринчи. Омин, ушул үйдө дайыма той болсун, дасторконуңуз дайыма жакшылыкка жайыла берсин, Омин. Мен келатканда эле сиз жөнүндө кичине маалымат ала келдим. Ушул эжеке үй алганда эгиз неберелүү болду дедиби, Куттуктайбыз. Караңызчы, үйдөн кийин эле эгиз неберелүү болгон бул өзүнчө чоң бир майрам да. Сиздин өзүнүн эмоцияңыз кандай болду мына үй алгандан кийин анан эгиз неберелүү да болуп атасыз? Биз үй алып кубанычыбыз чексиз болуп турганда, Кудайым бизге дагы кубанычыбызга кубаныч кошуп эгиз неберелүү болдук. Куттуктайбыз. Кудай буйруса.
жакшы, азыр неберелерим, эгистерим жакшы, анан сал ушу ден соолугуна байланыштуу кичине операция кылыш керек болот. Өмүрлөр узун болсун, ушул дайыма үйүңүздө ушу кубанычтар көп эле бола берсин. Эндебиз да, биз деле эл катары биринчилерден болуп бардык. Бул келечек туккандан кийин, бул келечекте мен жолдошумдун бир тууган бөлөсү иштейт, сол үнбү. Ушул аркылуу уктук. Анан бардык биринчилерден болуп барып 12-чи очередке турдук. Бирок ишенбөөчүлүк деген бар бир пенде экенбиз да. Адамдан ошол нерсе күчтүүрөөк болуп кетет экен, кайта токтоп таштадык да. Бул кандай эле ушундай болсун, кан төлөп берип калсын деп. Кичине акчасын төлөсөң эле анан сага акча төлөөлү, үй алып берип. Бул дагы баягы көп алдамчылардын бири да, кое турайлычы кичине эли таң алсын деп эле токтоп таштадык да. Анан бул жерден Соня ошо сонунду болбой эле, чын ишенгиле деп биз менен кайта тез келип маектешип, алгандар болуп атат деп не кылды эле. Анан биз антип ойлонуп барганыбызча уже 50 адам очередке туруп койдук. Анан 51-би, 56-чы болуп очередке турдук. Анан Кудай буйруса плюс-минус 6 айдын ичинде аласыңар деди эле. Жок, 4,5 айда очередибиз келип калды. Эртеле деген экен да. Силерге ошол кабар келгенде кандай болду? Мисалы, үй издеги эле мына силердин очередиңер келип калды дегенде. Бизге үй издей бергиле деп ошо декабрда айтышты. Анан очередиңер келип калды, үй издей бергиле дедиле. Биз чындыгында ойлонбой да отурган эмеспиз. Бизге негизинде 6 ай деген да, 6 ай деген убакыт болду, жазга барып алат болуш керекпиз деп ойлонуп атсак, ошондой кабар келип калды эле. Анан кийин эле тыпырап эле балдарым Москвада, алар аяктан, биз бияктан таң караштыра баштадык. Анан ушундай шашылганыңда эч нерсе жакпай да калат экен. Жаккан үйлөргө биздин долбоор мындай туш келбей болбой калды. Мындай акчабыз туш келген нерсеге жакпаган үйлөргө, эми менде семья чоңураак. Ошон үчүн мен сал кененирээк үй алсам деп тилеп кылгам. Чоң үй, чоң там алам деп. Буга чейин сиз кайсы жакта жашап келдиңиз эле же квартирада жашадыңыз беле? Биз буга чейин Ташкөмөр шаарында жашап жүргөнбүз. Анан кийин жумушуна байланыштуу жолдошум Бишкекте иштеп калганына 10 жылдан ашып кетти. Анан айылда мен өзүм эле калып калдым. Балдарым ар кимиси талаада. Анан эки тарткын болуп калат экенсиң. Эки жакта. Эки жактама болуп. Анан өзүм дагы сал ден соолугума байланыштуу көп неме кылат элем. Болушпай Бишкекке кел дешип чакырып эч барбаймын Бишкекке. Мен ушул жакта эле болом деп жакшы эле 3-4 жыл көгөрүп болбой жүрдүм. Бирок ден соолукка байланыштуу келишке туура келип калды. Анан келгенден кийин ушул жерде Бишкектин өзүндө 5 жылдай квартирант болуп турдук. Квартирада жашадык. Анан азыр ойлоп отурсам, мен өзүм үйүмө төлөп аткан акчаны мен квартирага берип жүрүм. Айына мен 20 миң берип жүрчүм. Квартирага. Анан азыр өзүм ичиме ачышпайт, мисалы үчүн өзүмдүн үйүм. Кааласам турам, кааласам жатам. Чындыгында үйдө азыр 8 неберем бар. Анан бала деген бала экен, үйүбүз жагын келгенде сал көркүнө чыгып турат эле, келгенден кийин бир сыйра ремонттошуп атышат. Бул жагыбызда дагы квартиранттарыбыз бар, 3 квартирантыбыз бар. Мурда салынган үй окшойт албетте. Бул ушу келгенде эле ушу мурунку хозяйны салып, анан өздөрү бул жакта квартиранттар жашаган экен. Анан негизинде бешенебизге биз тамиздеп жүрсөк элек, бул объявление сразу чыга калды да. Байланышып эле сүйлөшсөк элек келгиле деди, келип эле жылдыздарыбыз келишип калды окшойт, там жакта бизге дедик. Ушу менен эле сүйлөшүп, ал киши да ишенбей бизге канча биз ушундай кылып алабыз дедик да. Биз 23%-ын төгүп койгонбуз. Калганын ушул келечек кооперативи төлөп берет. Биз ушундай ипотекадай кылып алатабыз десек, макул дешип, кара адамдар экен, көнүштү. Бирок ошо документ кичине даяр болгочу акты, буларды дагы канча деген адамдар ренжитти. Булар деген алдамчылар, азыр мындай аферисттер толтура. Ушул ишенбегиле бербейт. Ишенбегиле бербейт, акчаңарды ала албайсыңар деп. Анан эми кайра сиздер дагы эки жак болуп калдыңар, ойлонуп. Анан ошол тушта биз дагы анан уже документтер бүтүп кол коюла турган күн келип калганда ал киши ренжип калды да. Анан кийин туура эмес болуп калды. Эмне кылабыз деп неметсек, тиги киши государственный нотариус аркылуу мага тил кат жазып бересиңер деди.
Анан кийин мен болуптур дедим, тил кат деле жазып бер. Себеби мен өзүм билип атам да, что уже бүгүн ишибиз бүтөт. Ооба. Анан жазып беребиз дедим. Бүгүн жумушубуз бүтөт баары бир. Акчаңызды аласыз десем, жок. Силер ошондой кылсаңар, анан кийин бул кишинин бир тууган кайниси ошо государственный органда иштеген адамдар экен. Анан ошол киши келип алып, бизге келгечек деле раса көп тескери информацияларды бериптир. Бере албайт, ала алышпайт деп. Сен ала албайсың, сен азыр уже тамдын документин ага өткөзүп берип койсоң, сага эч кандай закон сен тарабыңды чечип бербейт. Себеби булар тамбылап автоматически өтүп кетет. Сен эч нерсе же акчадан же үйдөн жок каласың деп. Ушундай немелерди айтыптыр. Анан кара адамдар коркушпаптыр чындан эле. Бала чакасы кыз-кыргыны полный келишип алышыптыр. Анан кийин бара берелик дедик. Биз уже нотариустан жолугуп атабыз да. Анан кийин барып кирип неме кылдык да, анан жок, силер мага биринчи тил кат жазып бергиле, анан мен кол коюп берем деп чынабайт да. Анан болуптур дедик биз. Мен жаздырып берем дедим тил катты. Как раз ошо государственный нотариуска кирип кетип атат элек. Мен азыр сүйлөшүп сизге тил катты жазып, ошол жерде заверять этип колуңузга тил катты берейин. Сиз акчаны колуңузга санап бергенде сиз тил катты мага бересиз, биз ушул жерден айырып таштайбыз кайта. Десек, анан бул келечекте иштеген юрист бала барып калды. Антип меткечек деле бир жарым сааттын арак берагында эле документтерди расталып бүтүп калды эле, биз даже тил кат жазганга успеть этпей калдык. Анан ушундай настроение болду да, ал киши биз айыктан бүтүрүп эле банкка кете турган болуп атабыз да. Анан саат 12 болуп калыптыр, обед. Азыр обед болуп калды, саат 1де ошо банктын алдына жолугабыз деп эле ал юрист кетип калса, тим эле капа болду жана кишичи. Силер мени алдап кол койдуруп алдыңар. Ушу кандай болсун, мен талаада калып калам деген ойлор болуп, ушундай сунуштар айтылды да. Анан жүрүңүз банкка барайлы дедим. Биз сиз менен жүрөбүз. Акча колдо тиймейинчи. Биз сизде залогдо жүрөбүз, басыңыз. Де анан банкка келдик, банк ачылгыч чакта аябай кыжаат болду да, көрүнүп турду да. Анан банк ачылып, уже иш башталганда эменин келечек кооперативинин директору келди, Элеман келди. Анан эле ошентип эле башкаларды киргизбейт экен, баары жерге жалпы кирип көрөлүк десек киргизбейт экен. Ошо үй алган адам, үй саткан адам экөөлөр кирип кетишип эле, анан жарым саатта эле эсептешип чыкты. Эсептешип, ушундай жүзүнө күлкү жайылып, ушундай болуп чыкты, ишенип чыгып. Мага чейин ал байкени да аябай кыжалат болгон экен да, башкалар кылышып, ал ошо кыжалат кылган адамдар да кошулуп жүрүп, анан кийин алар да таң калды. Кандай фирма болуп кетти, бу кандай болуп ачылдыңар деп кызыгышып сурашып, анан кийин кызы турат эле, анан ошол жерден кызы да сразу информацияны алып туруп эле, анан ал дагы уже жазылып ала турган болуп калды. Мына көрдүңүздөрбү? Негизилеп ушул келечек турак жай кооперативинде көптөгөн кардарларыбыз үйлөрдү алып, ушул байкап атабыз, канча кардан үйүнө бардык, ушундай дасторкон жайып, башында кыйналып, чын эле биз ишенбей атканбыз деген сөздөр көп айтып атышат. Качан ушул колубузга акча тийип, келечек кооператив турак жайынын ушундай кызматкерлери же юристтери, адистери ушул тагыраак айтканда акчаны санап өткөрүп бергенден кийин, документтештиргенден кийин гана колго үйдүн документ дегенде, мына ошондо биздин кардарларыбыз аябай кубанычка батып, чын эле бул келечек турактай жайдан үй алса болот экен деген максат менен көптөгөн жакшы бир ийгиликтерди ашырып жатышат. А бүгүн дагы биз кардарыбыз ушул Илмир эжекенин үйүндө, Илмир эжекенде бир жакшы ойлорун, пикирлерин уктуп, алгыла келгиле, мен сунуштайм, мен өзүм деле досторум жазылды, канча биз аркылуу кеминде бир 15 адам жазылды. Эми биз алып барып жазылбасак дагы бизден угуп барышып, жазылышып, ушундай жакында үйлүү болгону турушат, Кудай буйруса алабыз го дешип турушат. Ооба, Кудай буйруса ошол келечек кооператив турак жайына көптөгөн биздин кадрларды биз күтөбүз. Келиңиздер, бул эч кандай алдамчылык жол эмес, болгону биздин ушул элдин карапайым элдин эле чогулган акчасын элдин элге гана берип жаткан учуру. Мындай айтканда бири-бирине жардам берип, бири-бирин үйлүү болгон бул абдан жакшы нерсе эмеспи? Ошондуктан квартиралап жүрө бербестен өзүңөрдүн жеке үйүңөр болсун демекчимин. Ушул үйүңүздагы майлуу сүттүү, баяндуу куттуу үй болсун эже. Ушул үйдө тойлор болсун. Кудай буйруса. Эгиз небере болуп турсуз, ушул небере, чебере болуп, ушул жадай калса кыбыранан жыттаганга Аллахым сизге насип этсин. Өзүңүздү корубаңыз, үйүңүздү көрдүк, дасторконуңуз дайыма ушундай төгүлүп чачылып турсун. Артына заты жарашкан биздин келечек кооператив турак жайы дагы дайыма биздин кадрлар менен кызматта. Рахмат. Хуш келипсиңер.